Токтосун Барманов. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле. 2023-жылы ГКМБга чакырып сурак калышты. Мадумаров сизге ким болот? Партиясында кандай орунду ээлейсиз деп. Жооп: мен Мадумаров менен Тивер шаарында чогуу окугам. Барда жокту ачка токто бирге жүргөн досум болот. Биз саясатта табышкан достор эмеспиз. Партиясына мүчө да эмесмин. Мадумаровдун оозун баса албай мага окшогондор сурак алып жатасыңар. Анын оозун кантип басыштын жолун мен билем. Мен силерге түшүнүк кат жазып берейин. Аны камчыга берип койгула деп жазып берген билдирүү мындай болгон. Мага шылтоо таап, Мадумаровду чыгарып мени камап койгула. Менин ден соолугум 5 жыл олтуруп чыкканга жарайт. Адахандын жүрөгү операция болгон. Бир нерсе болуп калса, бийлик уят болуп калат. Бир гана шарт: Мадумаров менен 5 мүнөт сүйлөштүрүп койгула. Мен ага айтам: сен үчүн олтурам, мен чыкканга чейин саясатты сүйлөбөй тур деп. Ал сөзүн берсе, анда саясатка киришпейт. Башка жолу жок. Ал өлгөнчө сүйлөй берет деп жазып бердим. Сурак калган жигит полковник экен. Байке, сизге рахмат. Экинчи сизди суракка чакырбайм деп эшикке чейин узатып, дос деген сиздей болсун деп жылуу узатып койду. Муну менен эмне айткым келди? Эгерде ошондо камаганда, азыр чыгып кетмек экенмин. Президентти мактаганда, жамандаганда эмесмин. Эгерде ушундай өңүттө кетсе, өмүрү узун, өрүшү жайык болсун. Бир келген өмүрдө элине ак кызмат кылсын. Бир айдын ичиндеги жүргүзүп жаткан саясаты 5 жылга тете болду окшойт. Көрбөгөндүн көргөнү курусун болуп, ГКМБ элди кордоп, тоноп жибергенин карапайым эл эмес, жогорку кеңештин депутаттары сайрап башташты. Өмүр кыйын экен. Кечээки 20-дагы мен бүгүн 60-тан өттүм. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деген аалы аксакалдын сөзү менен аяктайын деп жазат Токтосун Барманов өзүнүн Facebook баракчасына. Бек Баяманов. Урматтуу президент Садыр Жапаров, мен сиздин акыркы билдирүүңүздү көрдүм. Анда сиз жогорку кызматтарга кадр табуу өтө оор экенин, 10 адамдын ичинен 9-унун таржымалында коррупциялык же күмөн жараткан иштер чыгарын айттыңыз. Бул сөз чынында эле чоң көйгөй бар экенин көрсөтүп турат. Ошондуктан мен сизге бир сунуш айткым келет. Бул сын эмес, бул башка жол жөнүндө ой. Балким бул сунушту карап көрөсүз. Балким дал ушундай кадам Кыргызстанда түп тамырынан өзгөртүүгө жардам берет. Менин оюмча, биз эски ыкма менен жүрө берсек, ошол эле маселе кайра кайталана берет. Ошондуктан кадр маселесин башкача, системалуу жол менен чечишибиз керек. Кыргызстанда жогорку мамлекеттик кызматтарга келе турган адамдарды алдын ала даярдай турган атайын программа түзүү керек. Өлкөдөгү 40 райондон ар биринен эң жөндөмдүү, таза, таржымалы бар жаштарды тандап, ар райондон 5тен талапкер алса болот. Жалпы 200 адам чыгат. Бул адамдарды жогорку мамлекеттик миссияга даярдай турган программага киргизүү керек. Бул адамдар 4-5 жыл бою атайын окуудан өтүшү керек. Алар мамлекетти башкаруунун бардык негиздерин үйрөнүшү зарыл. Алар төмөнкү программаларды терең өздөштүрүшү керек. Мамлекеттик башкаруу жана стратегиялык башкаруу, ички саясат жана коом менен иштөө, тышкы саясат жана эл аралык мамилелер, экономика жана мамлекеттик финансы, инвестиция тартуу жана экономикалык өнүгүү, экология жана жаратылыш ресурстарын башкаруу, коопсуздук жана кризистик башкаруу, мыйзамдар жана юридикалык система, антикоррупциялык саясат жана мамлекеттик этика, стратегиялык анализ жана чоң чечим кабыл алуу, дипломатия жана сүйлөшүү маданияты. Ошондой эле дүйнөлүк тилдерди милдеттүү түрдө үйрөнүшү зарыл. Англис тили, кытай тили, орус тили, керек болсо башка тилдер. Башкача айтканда, бул адамдар жөн эле чиновник эмес, мамлекетти башкарууга даяр, дүйнөнү түшүнгөн, кеңири ой жүгүткөн лидерлер болушу керек. Бул программаны бүткөндөн кийин аларга татыктуу шарт түзүү зарыл. Аларга турак жай, кызматтык унаа жана жакшы айлык берүү керек. Себеби мындай шарттар болсо, алар материалдык маселелерди ойлобой, толугу менен мамлекетке кызмат кылууга көңүл бура алышат. Эң негизгиси, алардын башында бир гана ой болушу керек: Кыргызстанды кантип өнүктүрөбүз. Азыр болсо көп учурда бир адам кызматка келет, бир аз убакыт өтөт, анан эле коррупциялык окуялар чыгат, кызматтан кетет, андан кийин дагы бирөө келет, кайра эле ошол көрүнүш кайталанат. Убакыт өтөт, бирок система өзгөрбөйт. Ошондуктан азыр убакытты жоготпой, жогорку мамлекеттик миссияга даярдалган жаңы муунду тарбиялай турган система түзүү керек. Эгер бүгүн баштасак, 5-10 жылдан кийин Кыргызстанда мамлекетти башкарууга даяр, билимдүү, таза жана жоопкерчиликтүү лидерлердин жаңы мууну пайда болот. Балким бул Кыргызстан үчүн жаңы жол болушу мүмкүн.